Саламатсыңар балдар. Баарыңар жакшы эс алып турдуңарбы? Азаматсыңар. Баарыбыздын маанайыбыз жакшыбы? Сабакка даярбызбы? Эң сонун. Азыр баарыбыз китеп, дептер, ручкаларыбызды камдап алган болсок, сабагыбызды баштайлы. Биз өткөндө көп орундуу сандарды кошууну өткөнбүз, Кегиле ошол сабакты эсибизге эсибизге түшүрүп алалы. 385.617 санына кошобуз 893.819'ду. Биз кошуу амалын аткарганда мамча түрүндө жазып алабыз, Анан эң төмөнкү разряддардан, башкача айтканда, бирдиктерден кошуп баштайбыз. 7-ге 9 кошсок 16, 6сы жазылып, 1 кийинки ондуктарга кошулат. Аны унутуп калбаш үчүн жогору жакка жазып турабыз. 1-ге 1'ди кошсок 2, жогору жактагы сан менен 3. 6-га 8'ди кошсок 14, 4'ү жазылып, 1 кийинки разряддарга өтөт. Аны да жогоруга жазып турабыз. 5-ге 3'тү кошсок 8, жогору жактагы сан менен 9. 8-ге 9'ду кошсок 17, 7'си жазылып, 1 кийинки разрядга кошулат. 3-ге 8'ди кошсок 11, жогорудагы сан менен 12. Кандай сан келип чыкты? 1.279.436 деген сан келип чыкты, Эми бүгүнкү темабыз көп орундуу сандарды кемитүү. Сабагыбыздын максаты менен тааныша алалы. Балдар бүгүн көп орундуу сандарды кемитүүнү, амалдарды ирети менен иштөөнү үйрөнүшөт. Татаал теңдемелерди, амалдарды иштөө менен эске сактоосу, кабыл алуусу, алган билими өркүндөйт. Сабырдуулукка, терең билим алууга тарбияланышат. Номер 392 мисалдан баштайбыз балдар. Эгерде силер мен сабактарга түшүнбөй жатам, азыр онлайн мезгил, баарыңар түшүнүп турам, кыйын мезгил. Ошентсе дагы биз ар бир жөнөткөн тапшырмаларды, сабактарды, видео сабактарды сөзсүз көрүп, запистерди угуп, кунт коюп уксаңар, сөз түрдө түшүнөсүңөр. Түшүнбөгөн жерлериңерди мугалимдерден кайра кайрылып сурагыла. Ошондо силер албетте ийгиликке жетесиңер. Сабыр менен сөзсүз сабырдын түбү сары алтын дейт го. Сабыр кылып китептерди көп окуп, сабактарга активдүү катышсаңар, албетте ийгиликке жетесиңер. Кегиле сабагыбызды баштайлы. 392 мисалдан карагыла. 87 кемитүү 52. Мында амалдарды кошуу амалындай эле мамча түрүндө жазып алабыз, сандарды биринин алдына бирин жазабыз. Мында дагы эң төмөнкү разряддардан кемитип баштайбыз. 7-ден 2-ни кемитсек 5, 8-ден 5'ти кемитсек 3. Демек 35 деген сан келип чыкты. 5849'дан кемитебиз 3527'ни. 9'дан 7'ни кемитсек 2. 4'төн кемитсек 2'ни 2. 8'ден 5 деген санды кемитсек 3. 5'тен 3 деген санды кемитсек 2. 2322 деген сан келип чыкты. Мында балдар 5849 деген сан бул кемүүчү. 3527 деген сан бул кемитүүчү экен, Кемиткенде мен азыр эле айтып өттүм, балдар, кошуу амалындай эле бирдиктин астына бирдикти жазабыз, ондуктун астына ондукту жазабыз, жүздүктүн астына жүздүктү жазабыз. Кемитүүнү бирдиктерден баштайбыз, эң төмөнкү разряддардан, Эсиңерде калдыбы балдар? Анда 393 мисалдан иштеп баштайлы. Мында 6 орундуу сандар берилиптир. 568.786'дан кемитебиз 323.351 санын. Мында 6'дан 1'ди кемитсек 5, 8'ден 5'ти кемитсек 3, 7'ден 3'тү кемитсек 4, 8'ден 3'тү кемитсек 5, 6'дан 2'ни кемитсек 4, 5'тен 3'тү кемитсек 2. Кандай сан келип чыкты? 245.435 деген сан келип чыкты. Андан кийин 4.985.617'ден кемитебиз 2.161.302 деген санды. Мында дагы эң төмөнкү разряддан баштайбыз. 7'ден 2'ни кемитсек 5, 1'ден 0'ду кемитсек 1 өзү чыгат, 6'дан 3'тү кемитсек 3, 5'тен 1'ди алсак кемитсек 4, 8'ден 6'ны кемитсек 2, 9'дан 1'ди кемитсек 8, 4'төн 2'ни кемитсек 2. Кандай сан келип чыкты? 2.824.315 деген сан келип чыкты. Андан кийинки мисалды карайбыз балдар. 6 орундуу сандан 5 орундуу санды кемитеткенбиз, Мында дагы карагыла.
ондуктардын учуна ондуктарды, бирдиктердин учуна бирдиктерди, жүздүктөрдүн учуна жүздүктөрдү жазып алабыз. 8ден 1ди кемитсек 7, 9дан 7ни кемитсек 2, 4төн 2ни кемитсек 2, 7ден 6ны кемитсек 1, 7ден 5ти кемитсек 2, 8 өзү өчөт экен. 821.227 деген сан келип чыкты. 394 мисалда балдар амалдар берилиптир. Мында карагыла, бир эле амалда көбөйтүү жана кошуу деген амалдар бар экен. Бир эле туйнтмада эки амал менен иштешибиз керек экен. Биринчи, мында көбөйтүүсүн иштеп алабыз. 618ге көбөйтөбүз 4тү мамча түрүндө да көрсөттүм балдар. 4тү 8ге көбөйтсөк 32, экиси жазылат, 3-ү ойдо 4 жерде 1-ин 4, 3 ойдогу 3 менен 7, 6 жерде 4-үн 24, 2472 деген сан келип чыкты. Ага кошобуз 351-ди. Мына кошкондо дагы маани бергиле. 351 деген 3 орундуу сан, Бул 2472-нин ошол туура келген разрядтарынын тушуна жазабыз. 2ге 1ди коссок 3, 7ге 5ти коссок 12, экиси жазылып, 1-и кийинки разрядка кошулат. 4кө 3тү коссок 7, ойдогу менен 8, 2 өзү 3тү, демек 2823 деген сан келип чыкты. Андан кийин 360 бөлү адашып кеттим, кечирим сурайм. 351 бөлү 13 кемтүү 27, кошу 164 дейт. Мында карагыла, кашанын ичинде бөлүү менен кемтүү амалы тең келгенде, мында биринчи бөлүүнү иштеп алабыз. 351-ди 13кө бөлсөк 27 деген сан келип чыкты. 27ден 27 санын кемитсек 0 деген сан келип чыгат. 0гө 164-тү кошсок 164 өзү келип чыгат экен. Андан кийин 394 мисалдын эле эң акыркы мисалы 360 бөлү 60 көбөйтүү 20 бөлү 5 дейт. Мында карагыла балдар, 360-ты 60ка бөлсөк 6дан тиет. 20-ны 5ке бөлсөк 4төн тиет. Эми экөөнү көбөйтсөк 24 деген сан келип чыкты. 396 мисалда чембирдиктер бар экен. Чембирдиктерди биринчи кашан үчүн кошуп алсак, карагыла, 9 дециметр 13 сантиметр дейт. 1 дециметрде 10 сантиметр бар болгондукта, бул 13 сантиметрди дециметрге айландырып алабыз. Ошондо 10 дециметр 3 сантиметр келип чыкты. Бул жерде технически ката кетип калыптыр балдар. 10 дециметр 3 сантиметр эле. Көбөйтөбүз 5ке, ошондо 50 дециметр 15 сантиметр. Эми ошол 15 сантиметр дегенде биз дециметрге айландырганда 1 сантиметр 5 1 дециметр 5 сантиметр болот. 1 дециметрди биз 50ге кошуп койсок 51 дециметр 5 сантиметр келип чыкты. 397 мисалда балдар теңдеме экен, теңдеменин тууралыгын текшер дейт. Татаал теңдемелерди чыгарганды да өткөнбүз. Мында белгисиз сан менен кашан үчүн бир тарапка, белгилүү сандарды өзүнчө тарапка өткөзүп, айырмасын чыгарып алабыз. 117ден 109-ду кемитсек 8 деген сан келип чыкты. 12 кемтүү x барабар 8. Жөнөкөй теңдеме келип чыкты. Эми x барабар 12ден 8ди алсак, канча? 4 деген сан келип чыкты. Текшеребиз. 117 кемтүү 12 кемтүү 4. Кашан үчүн биринчи кемтип алабыз. 8 деген сан. 8ди 117ден кемсек 109 деген сан келип чыкты. 109 менен 109 барабар. Барабардык туура аткарылдыбы балдар? Ооба, Эми балдар силерге тапшырма. Ушул 393дөн 399га чейинки мисалдардан иштелбей калган мисалдарды карап, биз азыр иштеген мисалдарга салыштырып, өзүңөрдүн күчүңөр жеткенче иштеп, мага WhatsApp'тан тартып жөнөткүлө. Дагы да түшүнбөгөн жерлериңер болсо сурагыла. Кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта калгыла балдар.